Түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңешине Азербайджан, Казакстан, Кыргызстан, Түркия жана Өзбекстан мүчө. Венгриянын бул уюмга байкоочу өлкө статусу бар. Түркмөнстан конок катары катышууда. Бүгүн кеңеш менен бейформал саммити Казакстанда өтөрү пландалган. Эпидемиялык абалга байланыштуу президенттер видеоконференция форматында жолугушту. Иш-чаранын күн тартибине эл аралык жана регионалдык актуалдуу маселелерди талкуулоо негизги тема катары коюлган. Түрк кеңеши азыркы күндө дүйнө коомчулугу тааныган түрк интеграциясынын эң башкы кадыр барктуу платформасына айланды. Президент Садыр Жапаров кеңештин ардактуу төрагасы Нурсултан Назарбаевдин уюмдун ишмердүүлүгүнө кошкон зор салымын белгилеп, түрк тилдүү өлкөлөрдүн бейформал саммитин өткөрүү демилгесин көтөргөндүгү үчүн ыраазычылык билдирди. Дүйнө жүзү ушу кезде коронавирус инфекциясы пандемиясынын кесепеттерин башынан кечирип жаткандыгын айтып, ага байланыштуу түрк кеңешине кирген мамлекеттердин башчыларын биримдикте болууга чакырды. Учурдагы кырдаал жалпы түрк дүйнөсүнүн замандын оош кыйыш чакырыктарына чечкиндүү жооп берүүнү талап кылат. Түрк кеңеши азыркы күндө дүйнө коомчулугу тааныган түрк интеграциясынын эң башкы кадыр барктуу платформасына айланды. Жалпы түрк дүйнөсүнүн аксакалы Казакстандын туңгуч президенти урматтуу Нурсултан Абишевич Назарбаевдин демилгеси менен түрк көз карашы 2040 стратегиялык концепциясы иштелип жатат. Бул долбоорду түрк интеграциясынын жол картасына интеграциялык платформабыздын бекем пайдубалына айланат деп баалаймын. Кыргыз тарап аталган документти колдойт. Мындай маанилүү долбоордун бири катары президент Садыр Жапаров түрк дүйнөсүнүн инвестициялык фондун түзүү демилгесин атап, финансылык институттун баш кеңсесин Бишкек шаарында жайгаштырууну кабыл алууга даяр экенин белгиледи. Мамлекет башчы фонддун түзүлүшү менен өлкөлөр арасындагы инвестициялык климат жакшыраарына, ошону менен бирге өз ара карым катнаштарды чыңдаган экономикалык рычаг түзүлөрүнө бекем ишенимин билдирди. Түрк кеңеши дүйнөсүнүн инвестициялык фондун түзүү демилгеси көтөрүлүп жатат. Бул ашкере маанилүү долбоор. Акыркы 2 жылда түрк кеңешинин инвестициялык фонду түзүү процесси бир кыйла ыкчамдады жана жакын арада финансылык жаңы институттун түзүлөрү күтүлүүдө. Биздин өлкөдө түрк уюмдарынын жоктугун эске алуу менен Кыргызстан бул финансылык институтту Бишкек шаарында жайгаштырууну кабыл алууга даяр экендигин билдирет. Кыргызстан түрк кеңешинин толук кандуу негиздөөчүсү болуп саналат. Андыктан түрк кызматташтуу институттарын адилеттүү жайгаштыруу зарыл. Түрк кеңешинин көп кырдуу ишмердүүлүгү эл аралык аренадагы орду жана кадыр баркы кеңештин расмий түрдө уюмга трансформацияланышын талап кылууда. Ошондуктан Кыргыз тарап түрк кеңешинин аталышынын түрк мамлекеттеринин уюмуна өзгөртүлүшүн толук колдойт. Уюмдун аталышынын өзгөрүшү анын андан аркы өнүгүүсүнө, эл аралык аренада позициясын бекемдөөгө оң таасирин тийгизет. Келечектеги түрк инвестициялык фонду түрк мамлекеттеринин экономикасы үчүн финансылык жагымдуу жагдайды жаратуучу эң туура, оң механизм. Фонд түрк кеңешине кирген өлкөлөрдөгү бизнес долбоорлорун ишке ашырууда кошумча каржылоо булагы катары кызмат кылат. Ишкердикти өнүктүрүүгө салым кошот. Чакан жана орто бизнести каржы булактары менен камсыз кылат деп ишенемин. Буюрса фонддун ишмердүүлүгүн колдоо менен биз түрк мамлекеттеринин ортосундагы экономикалык байланыштардын жаңы барагына чабабыз. Өлкөлөрүбүздүн арасындагы инвестициялык климат жакшырат. Ошону менен бирге өз ара карым катнаштарды чыңдаган экономикалык рычаг түзүлөт. Кеңештин түрк мамлекеттеринин уюмуна трансформациясы аяктаган соң, башка мамлекеттердин кызыкчылыгы артып, уюмга мүчөлүккө өтүүнү же байкоочулук макамын алууну каалагандардын саны арбын болот. Президент уюмга чоң салымын кошуп келе жаткан Венгриянын ролун бекитип же аныктап алуу керектигин айтты. Деңизге түз чыгууга мүмкүнчүлүгү жок өлкө болгондуктан Кыргыз Республикасы үчүн түрк кеңешинин алкагындагы кызматташуунун негизги багыттарынын бири транспорт тармагы. Ошондуктан түрк мамлекеттеринин ортосундагы транспорттук жана коммуникациялык кызматташтыкты күчөтүү менен бирге соода жүргүзүү процессин активдештирүүгө багытталган иш-чараларды иштеп чыгуубуз абзел деп ойлойм. Ошондой эле Европа менен Азиянын ортосундагы эң коопсуз жана кыска соода жолу макамына ээ болгон түрк кеңешинин деңизге түз чыгууга мүмкүнчүлүгү жок өлкөлөрдү дүйнөлүк рынок менен бириктирип турган ортолук коридор деп аталган Транскаспий эл аралык транспорттук каттамынын потенциалын толук пайдаланууну зарыл деп эсептейм.
Мындан тышкары Түрк кеңешинин аймагында жаңы темир жол линияларын куруу долбоорун жүзөгө ашыруу. Анын ичинде Кыргызстанды бир тарабы Өзбекстан, экинчи тарабы Кытай менен байланыштырган жаңы темир жол долбоорун ишке ашыруу Кыргыз Республикасы үчүн чоң мааниге ээ. Европа менен Азиянын ортосунда коопсуз жана кыска соода жолу макамына ээ болгон ортолук коридор Транскаспий эл аралык транспорттук каттамы бар. Анын потенциалын толук пайдалануу зарыл. Колдоого алынчу негизги тармактардын дагы бири туризм. Президенттин айтымында аталган чөйрөнү модернизациялоо, түрк дүйнөсүнүн туристтик картасын түзүү пайдалуу натыйжа алып келет. Түрк дүйнөсүндө колдоого алынчу негизги тармактардын бири туризм деп эсептеймин. Бул тармакта приоритеттүү мамиле жасап, түрк дүйнөсүнүн өлкөлөрүнө туристтердин агымын көбөйтүү жалпыбыздын биргелешкен аракетибизге тыгыз байланыштуу. Туризм чөйрөсүн модернизациялоо, түрк дүйнөсүнүн туристтик картасын түзүү, аны жайылтуу жалпыбызга пайдалуу натыйжасын алып келет. Түрк дүйнөсү бул эң оболу түрк цивилизациясы. Андыктан биз дүйнөлүк тарыхта өзгөчө ролду ойногон түрк цивилизациясынын очогун, тарыхый архитектуралык эстеликтерин, жаратылышын, салт санаасын, маданиятын көрсөтүүнүн жана аны жайылтуунун бирден бир жолун туризмден көрөбүз. Мамлекет башчы түрк дүйнөсүнүн маданий гуманитардык байланышын чыңдоо өзгөчө мааниге ээ экенин айтып, Түркпа, Түрксой, түрк маданияты жана мурасынын фонду, Түрк академиясы түрк дүйнөсүнүн маданий интеграциясын жандандырууда, жалпы түрк дөөлөттөрүн, баалуулуктарын жайылтууда барандуу милдетти аткарып келе жатканын кошумчалады. Мамлекет башчы бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөрүү демилгеси жана оюндардын 2014, 2016, 2018 жылдары Кыргызстанда ийгиликтүү өтүшү дүйнөлүк коомчулук тарабынан чоң кызыгуу менен кабыл алынганын баса белгиледи. Бейформал саммиттин жүрүшүндө Түрк кеңешинин баш катчысы Багдат Амреевдин отчету болду. Иш-чаранын жыйынтыгында Түркстан декларациясы кабыл алынды. Бактыгүл Султанбек кызы, Бакыт Кыязов, ЛТР, Бишкек.